لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Qırq hadis Cananın düşündürmesi 18. hadis Abu Zar Jundub ibn Junada jana Abu Abdurrahman Muaz ibn Jabal radiyallahu anhuma Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деп айтканын риваят кылышат. Кайда болсоң да Аллахтан корк, жана күнөө иштин артынан аны кетирген жакшы иш кыл. Ошондой эле адамдарга жакшы кылк мүнөз менен мамиле кыл. Тирмизи. Хадистин түшүндүрмөсү. Кайда болсоң да Аллахтан корк деген сөз үйдө же базарда, ойдо же тоодо болосуңбу, асман менен жердин ортосундагы кандай гана жерде болбогун, же жалгыз калган учурда, же бирөө карап турган абалдарда болбогун, Аллахтын буйруктарын аткарып, тыйган нерселеринен тыйылып, бардык учурда Аллахтан коркуу сезимиң бир даражада болуп, анын азабынан өзүң сакта дегенде түшүндүрөт. Жана күнөө иштин артынан жакшы иш кыл, ал күнөө иште жууп кетет деген сөздүн түшүндүрмөсү, мусулман адам чоң күнөөлөрдөн башка кандай гана күнөө иштерди кылып алса, анын аркасынан намаз, орозо, садака сыяктуу жакшы иштерди аткаруусу керек. Ошондо ал жакшы иштери күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ас-салаватул хамс вал жумуату иля al-jumu'ah ва рамадану иля рамадан мукаффиратун ма байнахунна иза ижтанабал кабаир." Эгерде адам чоң күнөөлөрдөн алыс болсо, 5 маал намаз бири-биринин аралыгындагы жана жума намазы кийинки жума намазга чейинки, Рамазандын орозосу кийинки Рамазанга чейинки күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Сахих Муслим. Ошондой эле Аллах Таала Куранда айтат: "Иннал хасанати юзхибна сайиат." Чындыгында жакшы иштер жаман иштерди, күнөөлөрдү кетирет. Худ сүрөсү. Ал эми чоң күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн сөзсүз тообо кылуу керек. Хадистин жана адамдарга жакшы кылк мүнөз менен мамиле кыл деген бөлүгүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды кылк мүнөздүүлүккө, адептүүлүккө үгүттөгөн. Анткени кылк мүнөздүүлүк кыямат күнүндө таразага коюла турган эң оор амалдардын бири. Ошондой эле кыямат күнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң жакын адамдардын бири кылк мүнөздүү адам. Кылк мүнөзү жакшы адамдын элдин алдында дагы орду жана кадыр баркы бийик болот. Хадистен алынган пайдалар. Биринчи, мусулман адам кайсы жакта болсо да Аллахтан коркуп таквачылык кылууга милдеттүү. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайда болсоң да Аллахтан корк деп айтты. Ал эми Аллахтан коркуу жашыруун жана ашкере иш-аракеттерде анын буйруктарын аткарып, тыйган нерселерден тыйылуу. Кайсынысы жакшыраак? Жакшы иш-аракеттердин жашыруун кылынганыбы же ашкере кылынганы жакшыбы? Адам такыбачылыгын, Аллахтан коркуусун ашкере кылуусунда элге пайда болуп, адамдар андан үлгү ала тургандай болсо, анда жакшылык ишин ашкере кылуусу жакшыраак. Ал эми ашкере кылуусунда пайда жок болсо, анда жашыруун кылуусу жакшыраак. Күнөөлөрдү таштоону ашкерелеген жакшыбы же жашырган жакшыбы? Бул нерсе деле жогорку маселеге окшош. Мисалы бир адам сүткорлукту ашкере таштоосунда элге пайда болуп, адамдар андан үлгү алса, анда ашкере кылуусу жакшы. Ал эми ашкере кылуусунда элге пайда алып келбесе, анда аны жашырганы жакшыраак. Экинчи, жакшы иштер жана сооптуу иштер күнөөлөрдүн кечирилишине себеп болот. Үчүнчү, Аллах Тааланын адамзатка болгон мээримдүүлүгү. Анткени адилеттүүлүк менен карай турган болсок, бир күнөө иштин кечирилүүсүнө себеп боло турган жакшы иш, ошол күнөө ишке бардык жагынан тең келүүсү шарт кылыныш керек эле. Бирок хадиске карай турган болсок, андай шарт жок. Ошондой эле бир жакшы иш кылардан алдын ага чейин кылынган күнөө иштин кечирилүүсүнө себеп болсун деп ниет кылуу шартпы же шарт эмеспи? Хадиске карай турган болсок, андай да шарт жок. Бул да болсо Аллахтын бизге болгон мээрими. Төртүнчү, бул хадис адамдар менен жакшы мамиледе болууга кызыктырат. Кээ бир учурларда кээ бир адамдар менен катуу жана корс мамиле кылуу бул хадиске каршы келеби же каршы келбейби? Албетте каршы келбейт. Анткени ар бир сөздүн айтыла турган өз орду болот. Эгерде кандайдыр бир абалда адамга катуу жана курч мамиле кылуу талап кылынса, анда ага катуу мамиле кылуу керек. Ал эми тескерисинче, сылык жана жумшак мамиле кылууда көбүрөөк пайда болсо, анда сылык мамиле кылуу керек. Эгерде абал эки нерсенин ортосунда болуп калса, анда албетте сылык, жылуу мамиле кылуу керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма кичпейил жана сылык болууга чакырган.